Кыргызстанда өтө популярдуу болгон Стамбулдук келин түрк сериалынын баш каарманы Сүрея сүйүктүүсүнөн качып, Чехиянын борбор калаасы Прагада отурукташып, өзүн табууну көздөйт. Бул эпизод Прагада тартылган миңдеген чет элдик тасмалардын бирине гана таандык. Орто кылымдагы Европаны эске салган архитектура, заманбап имараттар жана башка ыңгайлуу шарттар бул жака Голливуд баш болгон дүйнөлүк режиссерлордун байма-бай келүүсүнүн башкы себеби. Эң негизгиси, алар бул өлкөгө эбегейсиз инвестиция салышат. Муну менен киноиндустрия бир гана экономикага эмес, туризмге дагы чоң салым кошот. Ал эми Кыргызстанда да ушундай шарттарды түзүп, кино аркылуу инвестиция тартса болобу? Кантип өлкөнү дүйнөлүк кинокомпаниялар кызыккан платформага айлантабыз? Биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул жана башка суроолорго жооп табууга аракет кылабыз. Бул Чех баш калаасы Прагадагы айтылуу Барандов студиясы. Коронавирус пандемиясына байланыштуу бул павильондор азырынча аңгырап бош. Убагында мына ушул студияларда Казино Рояль, Иллюзионист, Оливер Твист, Аткарылбас миссия сыяктуу далай дүйнөгө белгилүү тасмалар тартылган. Соңку кездери Netflix, HBO сыяктуу продакшн студиялары дагы өз кинолорун, сериалдарын тартканы келишет. We have 2-3 big, huge projects during the year. Якуб Зика Барандов студиясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүн жетектейт. Ал бул студиянын ийне жибине чейин билет. Коронавируска байланыштуу көп долбоорлор токтоп калганына көп деле кейибейт. Инфекция жоголсо эле баары өз ордуна келерине ишенет. Анын үстүнө көп америкалык кардарлар пандемияга чейин чоң долбоорлорду пландап, каражат салып коюшкан экен. All the production has been stopped. Албетте, баардык процесстер токтоду. Бирок кырдаал өз ордуна келгенде эле кайрадан улантылат деген үмүттөбүз. Анткени айрым кино өндүрүүчүлөр, өзгөчө америкалыктар бул жактан кино тартуу үчүн орноткон жабдыктарына өтө көп каражат салышкан. Мисалы бул жерде Орландо Блум башкы ролдордун бирин аткарган Карнивал Роу сериалынын 2-чи сезону тартылмак. Алар сөзсүз кайтып келиши керек. So they will definitely come back. Бирок бул жерде иш такыр токтоп калган жок. Ары жактагы павильондо германиялыктар кышкы жомогун тартып жатышат. Бери жактагы студияларда үн коштоо процесстери жүрүүдө. Болгону ал жактарга санитардык эрежелерден улам азырынча кирүүгө болбойт. Анткени бир адамга кокусунан вирус жугуп калса, баардык иш токтоп калышы мүмкүн. Барандов студиясын бекеринен чыгыш Европанын Голливуду деп аташпайт. Дээрлик 90 жылдык тарыхы бар бул студияда миңдеген тасма тартылган. Студияны 1921 жылы ага эни Вацлав жана Милош Гавелдер негиздешкен. Ал эми бул имарат 10 жылдан кийин Макс Урбан деген архитектордун планы менен курулган. Анын түзүлүшү канатын жайып турган Феникс кушун элестетет. Зика мырзанын айтымында бул чех киноиндустриясынын өз күлүнөн көтөрүлгөнүн билдирет. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында нацисттик Германиянын пропаганда министри Йозеф Геббельс дал ушул студияда пропагандалык тасмаларды тартууну көздөйт. Ошол маалда 1943 жылга чейин дагы бир катар жаңы студиялар курулган. 5 жыл ичинде фашисттер 80ден ашуун фильм тартууга үлгүрүшкөн. 1990 жылдары Барандов студиясы каржылык маселелерден улам жабылуу коркунучунда турган. Көп өтпөй бул жакка чет элдик кинематографисттер кызыгып, студиянын экинчи деми ачылат. Бүгүн бул комплекс кино дүйнөсүнүн бир борбору. The Czech Republic is a very safe country. Негизгиси Чех Республикасы коопсуз мамлекет. Чехияда ошондой эле фильм тартканга ыңгайлуу баардык керектүү жайларды таба аласыз. Прагадан алыс эмес жерде кыштактар бар. Ал эми студияны ала турган болсок, бизде абдан чоң костюмдардын жана эмеректердин департаменти бар. Биз декорацияларды сунуштайбыз жана куруп бере алабыз. Менимче кинорежиссерлор чехиялыктарды, алардын жөндөмдөрүн, меймандостугун жактырышат.
building the decorations. And I think that filmmakers, they love, Czech people and the skills of the Czech people, the craftsmanship of the Czech people. Барандов студиясында 14 павильон бар. Алардын баары кино тартууга ылайыкталып жабдылган. Бул павильондордун айрымдарында чоң кино долбоорлор жылдап тартылат. Кино тартуу үчүн келген чет элдик жана жергиликтүү режиссерлор бул жерден керектүү жабдык, кызматтын баардык түрүн таба алат. Мисалы, мына бул студиялар сырттагы жер тилкелери ижарага берилет. Ошондой эле тийиштүү декорацияларды орнотуп беришет. Фильмдерди монтаждап даярдай турган, дубляж жасаган, үн жаздырган студиялар бар. Андан тышкары декорация жасаган устаканалар, кино лабораториялар жайгашкан. Мунун баары албетте бекер эмес. So, welcome. Ал эми мына бул залда 100 миңдеген кийим кеченин түрү бар. Албетте биз баарына кирип үлгүргөн жокпуз. Болгону аялдар кийимдери жана бут кийимдер сакталган залдарды кыдырдык. Here we have around 300-400,000. Бул жерде 300-400 миңдей костюм бар. Биз аны комплект деп атайбыз. Ага ошол кие турган формага тиешелүү баардык кийимдер. Тактап айтканда байпагынан тартып ич кийимине чейин кирет. Мисалы, мына бул бир комплект дегенди билдирет. Ошондой комплекттерден бул жерде эле 300-400 миңдейи бар. We have around 300,000 pieces here. 300,000. Якуб Зика айткандай эле бир комплектке кийим гана эмес, сөйкө шакеги, мээлеи, кол чатыры жана башка толгон токой майда чүйдөлөрү кирет. Кийимгече бут кийимдер жылына 2-3 жолу тазаланып турат. Мына бул жерлерде бут кийимдердин түркүн тапса болот. Барандов студиясында мындан тышкары декорацияга колдонулчу реквизиттердин эң ири коллекциясы топтолгон. Hidden James Bond. Бул белгилүү казино рояль тасмасындагы казинодогу стол. Реквизиттердин баардыгын чет жакта туруп эле заказ кылса дагы болот. Мисалы, Европадагы мамлекеттерге оңой эле жеткирип беришет. Якуб Зика керек болсо Кыргызстанга деле жеткиребиз дейт. Just a basement and just a small stuff. 2004 чейин Чехия Европада кино тартууга эң ыңгайлуу өлкөлөрдүн сап башында болчу. Бул жагынан Британиядан башка атаандашы деле болгон эмес. Бирок кийинчерээк венгрлар киноиндустриядан акча тапса болоорун түшүнүп, чет өлкөлүк продюсерлерди өзүнө тарта баштаган. Венгрияда дал ошол жылдары Гарри Поттер, Шерлок Холмс сыяктуу опол тоодой акчасы бар фильмдер тартылган. Мындан улам 2003-2009 жылдары Чехияда тартылган чет элдик тасмалардын саны кескин кыскарган. Чех бийлиги чет элдик киночуларды кызыктыруу үчүн 2010 жылы атайын мыйзам кабыл алган. Мыйзам күчүнө киргенден кийин Чехияда кино тартууга ашыккан режиссерлор көбөйдү. Ушул тапта чет элдик компания Чехияга кино тартып, жергиликтүү ишканалардын кызматын колдонуп, ири каражат коротсо, сарпталган акчанын 20%-ын Чех өкмөтү кайра кайтарып берет. Мисалы, сиз кинорежиссер болсоңуз, бул жака келип мейманканага төлөйсүз. Чехтердин кызматы үчүн төлөйсүз, жана башкаларга акча сарптайсыз. Кийин Чех өкмөтү продюсерлерге жалпы Чех жергесинде коротулган акчанын 20%-ын кайтарып берет. Менимче, бул продюсерлер үчүн абдан маанилүү. Анткени бул бизнес. Чехияда кино тартуу арзан же кымбат деп айта албайм. Албетте, сиз Лондондо фильм тартсаңыз, алда канча кымбатка түшүп калышы мүмкүн. Мисалы, Венгрия биздин негизги атаандашыбыз деп койсок болот. Ал жакта да көп фильмдер тартылган. Бирок менимче, Чехияда олуттуу чоң долбоорлор тартылат. But I can say, about the Czech Republic that this is the best location to make movies, of course. Прагадагы Барандов студиясында 1,5 миңдей адам иштейт. Чоң долбоорлор тартылып жатканда жергиликтүү компаниялар жана кошумча күч тартылат. Айрым кино тарткан топтор 500 адамдан турса, кээ биринде андан дагы көп болот. Соңку жылдары чет өлкөлүк кино өндүрүүчүлөр Кыргызстандын аймагында да фильм тартууга кызыга башташты. Алардын арасында Болливуд режиссерлору дагы бар.
Тобраз фильминин продюсерлеринин бири Рахул Миттанын айтымында алар кино тартуу үчүн бир нече мамлекетти караштырышкан. Арасында Казакстан, Грузия дагы болгон. Акырында Кыргызстанга токтолушкан. Кино үчүн визуалдык көрүнүш абдан маанилүү болду. Кино тартуу бул жоктон бар кылуу. Ооганстанга барып тасма тартуу абдан кооптуу. Ошондуктан биз Ооганстанга окшош жерди издедик. Биз Кыргызстандын табиятын көргөндө көңүлүбүзгө төп келди. Ош, Бишкектин тегерек четин кыдырдык. Ажайып кооз жерлер экен. Эсиңиздерге салып коеюн, биз Кыргызстанда индиялык тасма тарткан биринчи топпуз. Белгилүү индиялык актер Санджай Даттын каарманы мурдагы аскер дарыгери. Ал Ооганстандагы качкындар лагериндеги балдардын жашоосун крикет оюну аркылуу аз да болсо жакшыртканга аракет жасайт. Ал эми Болливудтун дагы бир таанымал актрисасы Наргиз Фахринин каарманы бул балдарды куткаруу менен алектенет. Тобраз тасмасындагы Ооганстанда болгон окуя Кыргызстандын аймагында тартылган. Тобраз фильми жакында Netflix Индия порталына чыгат. Фильмди жараткан команда Кыргызстанда бир нече ай болуп, кинону Ош жана Бишкек шаарларынын жака белинде тартышкан. Дүйнөдө бир топ режиссерлор силердин өлкөдө фильм тартууну көздөшөт деп мен ишенимдүү түрдө айта алам. Бул Расул Кочкорбаев. Расул Кыргыз фильмдин эски сарайында тарыхый тасмалар үчүн кайыштан соот кийимдерди тигет. Это кожаный доспех. В данный момент Бул кайыш соот кийими. Толук жасалып бүт элек. Башкы элементтер гана бүткөрүлгөн. Мен муну темир жасалгалар менен шөкөттөйм. Мына мындай кылып, бардык тарабында болот. Ал эми бул жерине кемер кур тагылат. Аны мен кандай жасап жатканымды да көрсөтүп берем. Бул соот кийим орто кызматтагы аскер адамдык болот. Муну кийген актер кинодо башкы каарманда болбойт. Массовкада да турбайт. Орто кызматтагы аскердин ролун жараткан актердуку. Мен мындай костюмдан 65ти жасадым. не на главного героя, да? Но уже такие рабочие. И таких костюмов я сделал 65. Расул тиккен кийимдер чет өлкөдө тартылган бир катар фильмдерде колдонулган. Анын кардарларынын басымдуу бөлүгү коңшу өлкөлөрдүн кино режиссерлору. Алар Расулга алдын ала буйрутма беришип, тарых жыттанган костюмдардын эскисин көрсөтүшөт. Ага жараша кийимдердин түрү тандалат. Мисалы, Расул ушул тапта Түркияда тартылчу тасмадагы 100 жоокерге соот кийим даярдап жатат. В основном Казахстан, Турция. Ислам үшін бұл эскиз Турцияға кетеді, да? Вот. Бұл массовочный костюм, куда бұйырса фильм анас башталып, 100 доспех сурайды, да? Массовочный. Ошон даярдап атасызбы? Ошон даярдап, эскиз пока переговоры. А так Шамбала фильм менин доспехи тартылды, Руслан Акунов 2 жолу тартылды. Потом фильм в Казахстане был «Төлөби Батыр». 25 костюм алып турду. Расул Кочкорбаев көчмөн элдин жоокер кийимин так өзүндөй кылып даярдайт. Мы любой можем сделать костюм, любую декорацию. Биз киного колдонулучу кайсы улуттун костюму болбосун жасап беребиз. Дүкөндө сатпаган кийимдерди, жасалгаларды даярдайбыз. Буйрутмалар ар кайсы өлкөлөрдөн келип түшөт. Бир учурда биз 1,5 метрлик 50 даана калкандарды жасадык эле. Согуш таласында душмандан коргонучу калкандардын көлөмү өтө чоң эле. Элестетип атасыңарбы? Эгер монгол аскеринин костюмун жасаш керек болсо, биз аны даярдап тигип беребиз. Эгер байыркы Римдеги адамдар кийимдер керек болсо, аны деле жасап бергенге кудуретибиз жетет. Көпчүлүк киночулар костюмдар бизде даяр турат деп ойлошот. Айрым учурда жапон аскерлеринин костюмдарын сурашат. Мындай учурда биз көчмөн элдин байыркы кийимдерин тигип, даяр сактап койсокпу деп ойлонуп калам. Расул тасмага ылайыкталган кол эмгектерин чет өлкөгө сатып жаткан учурда, ошол эле тасмалар Кыргызстандан да тартылса болмок беле деген ойго жетеленет. Кыргызстандын кооз жаратылышы шедевр жаратканга толугу менен шарт түзүп бермек. Бирок кыргыз киночулары бул тармак кризистик абалга кептелгендигин белгилешет. Мындай учурда кыргыз киносунун деңгээлин көтөрүү үчүн дүйнө талап кылып жаткан баскычка өтүү зарыл деп эсептешет. Есть история же, легенда, да, что когда мужчина попал в плен, он сделал алогиз и рассказал, где он находится, да.
Кинорежиссер Таалайбек Кулмендеев 2017 жылдан бери Кыргызстанда кино тарт аттуу долбоор даярдап, өкмөткө өткөрө албай жүрөт. Кулмендеев дүйнөдө ийгиликтүү иштеген кеш ребейт системасын Кыргызстанга алып келейин деп аракеттенген. Бирок баягы эле бюрократия буга тоскоол болуп турат. Биздин ошо кино тармагындагы жаш балдар болобу, бир группа түзүп, топ түзүп, ошо менен иштеп чыкканбыз. Биз кандайдыр бир бул программаны иштеп чыкканда бир чоң ачылыш жасаган жокпуз. Биз болгону кеш ребейт системасында Европа өлкөлөрүндө болуп иштелип келаткан программаларды мындай Кыргыздын акыбалына ылайыктадык десек болот да. Ал программанын көп жактары бар. Бул программа баягы мындай айтканда ошол кино тармагына инвестиция алып келгенден тышкары ошол программа аркылуу Кыргызстанды пропагандалоого дагы шарт түзүлөт. Программа 2017 жылы иштелип чыккан. Кыргызстандын шартына ылайыкталып. Биз ошол кезде муну презентациялап, көп мамлекеттик уюмдар болобу, көп жерде сунуштаганбыз, бирок колдоо тапкан эмес. Анткени ошол кездеги жетекчиликтегилер түшүнбөгөн, же бул программага мындай ишенбечүлүк болгон сыяктанат. Арине, чет элдик киночулар өзлөрүнүн техникасын, тасмага керектелүүчү жабдыктар менен майда барат, оокат кечесин өзүлөрү менен чогуу алып келишет деңизчи. Бирок айрым учурда жеринде керек болуп калган нерселер да болуп калышы ыктымал. Мындайда аларды чакырган тарап шарт түзүп, алардын айткандарын аткарып бериши зарыл болуп калган учурлар болбой койбойт. Ошондуктан кино тартууга ылайык локация дайым болгондо киного жана ошол жердин шартына жараша костюм да болушу шарт эмеспи? Кеминде бир 30 жыл, 40 жыл болгон кийимдер экен да. 40 жыл болуп калды булардын баары. Ошо 40 жыл болуп калды. Ошо кожо жашка тартылган кожо жаштын кийимдери булардын баары. Ошону муну Океев, Төлөмүш Океев ошолордун киносуна тартылып жасалган кийимдер. Бул кыргыз фильминин костюм сактаган склады. Бул жерде байыркы замандагы кийимдерден баштап, азыркы мезгилге чейин кийилген кийимдердин түрү бар. Кийимдерди сактоо милдети Кадыркүл Алмашевага жүктөлгөн. Кылымда баланчанчы кылым, 20-чы кылым, 21-чи кылым дегендер ошончо 19-чы кылымда кийилген костюмдар ушундай деп бөлүнүп туруш керек да булардын баары. Азыр эми бизде помещение аз болуп кичинекей тардык кылып атат. Ошон үчүн баардыгын биринин үстүнө бирин илип эле мондай эме кылып койдук да. Ошондой кылуу планыңыздар барбы? Бар, планда бар эми азыр жаңы директорубуз келбеди. Эми баарын тең карап ушулардын баарын эме кылабыз деп атат, бөлүштүрүп өзүнчө эме кылганга аракеттерибиз бар. А так бул зданияда эч ким өзү мустак сактаганга да, мындай мустак жерде сактаганга да болбойт да костюмдарды. Буларда отоплениябыз да жок, стиральный машинабыз дагы жок бизде. Азыр ошолордун баарын тең сүйлөштүк, эми жасап берем дегендей кылып атат. 2011 жылы кинематография киностан маданий эркин экономикалык аймагын түзүү боюнча Демилге жогорку кеңеште көтөрүлгөн. Анда Ысык көлдүн Тоң районунда кинематография киностан маданий эркин экономикалык аймагын түзүү мыйзамы сунушталган. Адистер бул мыйзамдын аркасы менен чет өлкөлөрдөн кино чеберлердин келүүсүнө кенен жол ачылып, инвестиция тартууга өтө жакшы шарт түзөлөрүн белгилешкен. Бир ай мурда кыргыз фильмге жетекчи болуп дайындалган Акчол Бекболотов учурдун талабына ылайык азыркы жаңы мыйзам керек болуп жаткандыгын белгилейт. Кеш ребайттын бизде иштеп баштаса, кино тармагындагы биздин сервис көрсөткөн кадрларыбыз аябагандай көбөймөк. Ал дагы бир мүмкүнчүлүгү ошо. Тил, билим алуу өнүгүүсү. То есть бул англис тилиндеги киночуларыбыз да көбөймөк деген сөз да. Ошол эле учурда технологиялык жактан биз тилекке каршы мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү болуп атат. Мамлекеттен эми баягы мамлекетте өзүнүн абалына жараша бөлүп берип атпайбы? Ошого жараша биз технологиянын артынан кубалай албай атабыз. Бирок дүйнөдө технология өнүккөндүктөн биз ошо технология өнүккөн мамлекеттер келип бизде кинолорун жарата алса, биздин кадрлар ошо технологияны көрүп, ошолорго аралашып, алардын дагы мындай кругозору өсүп, өнүгөт беле дегенмин, ошо технологиялык жактан.
Ошентсе да Акчол Бекболотов Кыргызстан чет өлкөлүк кино режиссерлор үчүн тасма тартуу аянтчасын түзүп берүү мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт. Бирок кыргыз фильминин чамасы чакталуу деген ойдо. Биринчиден эми баягы мындай да, биз мамлекеттик мекеме болгондон кийин биз гарант болуп беришибиз керек да, инвесторду чакырарда. Гарант деген бул эмне? Бул мыйзамдын күчтүүлүгү же болбосо ошо мыйзамдын иштеши да. Бизде убагында ошо 2001 жылдары кабыл алынган кыргыз киносунун мыйзамы бар. Ошол учурдун талапка, ошол учурга аябагандай туура мыйзамдар десек болот да. Ал эми азыр андан бери ошо 19 жыл, 20 жыл өтүп кетти. 20 жылда аябагандай эле дүйнө жүзүндө көп өзгөрүүлөр болду. Технологиялык жактан болобу, саясий жактан болобу, ошонун ичинде биз дагы кинематография дүйнөлүк аябагандай чоң өзгөрүүлөргө дуушар болдук. Анан биздин мыйзамдар ошо тилекке каршы азыркы учурда кичине эскирип калгандыктан ошол нерселерге жооп бербейт, талаптарга. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Грузия Кеш Ребейт программасын ийгиликтүү иштеткендердин бири. Бул өлкөдө Форсаж баштаган бир катар Голливуд тасмалар тартылган. Мындан сырткары кытайлык кинематографтар да Тбилисиге байма-бай каттап турушат. Ошол эле кезде Кеш Ребейт программасы коңшу Казакстан менен Өзбекстанда да активдүү иштейт. Кыргызстанды кантип дүйнөлүк кинокомпаниялар кызыккан платформага айланса болот? Канткенде чет элдик режиссерлорду тарта алабыз. Ал үчүн эмне керек? Мына ушул суроолордун тегерегинде биз Борбор Азияга таанымал режиссер, Түштүк Калифорния университетинин алдындагы кино мектепте билим алган Руслан Акун менен алдыда маектешебиз. Саламатсызбы, Руслан? Сиз Азаттыкка мындан 7 жыл мурда курган маегиңизде кыргыз киносун эл аралык деңгээлде тааныткым келет деп айткан элеңиз. Кайсы бир деңгээлде бул максатыңыз ишке ашып жаткандай, анткени андан бери Көк бөрү, Апамды издеп деген сыяктуу бир катар фильмдериңиз Казакстанда дагы эң көп көрүлгөн, эң көп касса чогулткан тасмалардын катарына кирди. Эми мен сизге Кыргызстанды кантип киностанга айланса болот деген суроону бергим келип турат. Биздин өлкөнүн ушундай потенциалы барбы жана ал үчүн эмне кылуу керек? Бизде чындыгында андай чоң потенциал бар. Анткени бизде ушул кино тартканга көптөгөн кызыктуу жерлер бар. Локация деп коет. Ошого өтө көп кызыктуу жерлер бар. Табигаты өтө кооз. Анан өтө кызыктуу жерлерде бири-биринен аябай алыс эмес жайгашкан да. Бирок азыркы учурда ушул кино тармагы үчүн, ошол кино инвестициялары үчүн көп күрөш жүрүп келет. Ошол эле бул жанагы Болгария өлкөлөрүндө, Грузияда, жакынкы арада мына бул коңшу Казакстанда атайын мекемелер түзүлүп, фильм комиссион деп, алар ар кандай ушул продакшн компанияларды, кинокомпанияларды өзлөрүнүн өлкөлөрүнө тартып, бүт шарттарын түзүп бергенге мамлекеттик деңгээлде чоң кадамдар жасап жатышат. Ошо салык жактан жеңилдетүүлөр. Эми Кыргызстан алардын фонунда албетте утулуп жатат деп деле айтсак болот да. Ошонун сөзүнүн кыскасы эң биринчи ирет бизге техника жагынан техникалык базаны чыңдаш керек. Экинчиден азыркы Кыргызстандын ичиндеги эмгектенип жаткан кино адистерге кошумча сабак өтүш керек. Анан үчүнчүдөн атайын бир ошондой фильм комиссия деп коет. Ошондой бир функцияны аткарган мамлекеттик орган болобу же азыр киностудияны ошол функцияны аткарганга мажбурлошпу билбейм. Ким кино тартам деп келсе, ал бир кабинетке келип, бир мекемеге келип, бүт суроосун чечип алыш керек. Ар кимден уруксатын алып алыш керек. Ар кимден эгерде массовка керек болот десе, ошол эле Кыргызстан, мисалы үчүн Мароккодо,
Марокконун падышасынын өзүнүн жада калса жоокерлери чоң кинолорго тартылып беришет, массовка кылып, атчандары. Биз дагы ошол эле коргоо министрлиги болобу, же кандайдыр бир курсанттар болобу, бирөө келип тартылат десек, ошол тараптан да жардам бериш керек. Айтыш керек. Кааласаңар, биз силерге ушундай жардам берип коебуз. Мисалы үчүн массовка чогултуш деле азап да. Ошончо солдаттарды кылып беребиз. Негизги ушу көп жактан биз аларга жагыш керек, анан жанталашып чуркаш керек да. Анан эгерде ошондой кылсак, анан Кудай буйрса, Жаңы Зеландиядагыдай бир жакшы тажрыйба болот, жакшы бир проект болсо, ошонун артынан эле кинонун артынан дагы көп ошол эле туризмге, ошол эле туристтер келгенге чоң өбөлгө түзмөк деп ойлойм да. Сиз чет элдик кинематографисттер менен көп эле аралашып жүрбөйсүзбү? Анан ошол негизи чет элдик режиссерлорду Кыргызстан кино тартчу аянча катары кызыктырабы? Албетте кызыктырат. Көргөндө, айтканда, бергенде, анан алардын райдер деп коет. Алардын талаптары ошолорду салып жиберет да, эң биринчи бизге бул керек, тил керек деп. Анан анын жарымынан дагы 1/10 бөлүгүн таап бере албайбыз да бизчи. Анан 1/10 бөлүгүн. Ошондуктан анан көбү болбойт экен деп, анан ошол коңшу өлкөлөргө деле кетип калып атат да. Мисалга алсак, азыркы учурда деле Өзбекстан өлкөсү ушул кино инвестиция тармагын жакшы түшүнүп, бир топ иштерди алып баратат. Казакстан, мен ойлойм, биз алардан эле калыша албайбыз. Биз эң негизгиси эле бул ушул техникалык базаны, анан биздин адистерди, ошолорду баарыбыз дайындаш керек да. Буга деле кошумча акча кереги жок. Азыркы сарпталып аткан акчаны туура колдонуш керек да. Бир терезе, ошону айтыла билбейм, ижина окно, ошол жерге бирөө келем десе, байланышат, ошол мекемеге байланышат. Калган нерсеси менен баш оорубаш керек. Биздин ошол адистер эмне керек болсо бардыгын таап берип, уюштуруп берип, уруксаттарын алып берип, кээ бир жерден жардам керек болсо ошолордун бардыгын түздүрүп берип, ошондой бизде негизи департамент деген бар. Ошол жактан ишти көбүрөөк алып барыш керек да. Мисалы үчүн Марко Поло деген сериал болгон, ал ошо Казакстанда тартылган. Анан биринчи сезон тартышканда алар аябай кыйналышкан. Эми алардыкы бул өзүнчө эле индустрия да, өзүнчө мындай бардык нерсенин өзүнүн стандарты бар, өзүнүн маалы бар, убактысы бар. Анан өтө оор болгондуктан алар калган сезондорун уже Казакстанда эмес, башка өлкөдө тарта башташты да. Ошондуктан негизи биринчи мен айтат элем, жакшылап даярданып алыш керек, андан кийин анан алып келиш керек да. Эгерде бул кино тармакта деле башка тармактагыдай адамдар өтө тыгыз мамиледе, биз башынан эле туура эмес кылып алсак, экинчи көп киши бизге келбейт да. Мисалы, чоң долбоорлор келсе, алар айлап, жылдап тартылат эмеспи? Анан ал үчүн мамлекетте мындай туруктуулук болуш керек го дейм. Анан алардын команданын коопсуздугун дагы ойлош керек дегендей. Бул жагынан сиз кандай пикирдесиз? Негизи эле бул кино инвестиция эмес, бүткүл эле инвестиция бул өлкөнүн ичиндеги туруктуулукту карайт да. Анан англис тилинде эле Кыргызстан деп жазса, кооз табигаттан тышкары кандай кадрлар, баягындай уруш, революция, ошонун кадрлары көп чыгат да. Анан көбүнчө билбеген кишиге өтө коркунучтуу өлкө катары көрүнөт да. Ошондуктан биздин мамлекет дагы ушул биздин мамлекет өлкөбүздүн көрүнүшүн, орусча айтканда имиджин түздөөгө чоң аракет жумшаш керек, аракет кылыш керек да, менин оюмча. Чехияда Чешский Крумлов деген чакан шаарда белгилүү бир Корей сериалынын эпизоду тартылып, анан ошондон кийин ал жерге агылган корей туристтердин саны кескин көбөйгөн экен. Кино аркылуу башка тармактарга дагы кантип киреше тапсак болот? Ошол эле туризм, тейлөө, кошумча жумуш орду дегендей. Мисалга алсак, эми негизги эле ушу кинонун эң биринчи багыты бул туризм да.
жанагы эле Эйфелева башня дегенди эмне үчүн биз баардыгыбыз барып көргүбүз келет да. Анткени ошо кинонун артынан биздин аң сезимге сиңип калганда, эгерде жөн эле карап көрсөң, жөн эле темир тезек да, узундан коюп койгон бир чоң темир тезек. Бирок аны ошол эмоционалдык бир баалуулук кино аркылуу берип койгон да. Бизде деле ошондой материалдар көп. Мисалга алсак, бул Кытайдын эң мындай Кытайлар аябай урматтап, аябай бийик көтөргөн ырчысы, поэти Ло Бейби ушундай токмокто төрөлгөн да. Токмоктон төрөлүп, ошол жөнүндө деле кино тасма катары тартса, Кытай туристтеринен чоң бир агым келмек да. Ошону салып, кино декорация катары салып, шарча кылып койсо, ага деле туристтер агылып келе берет. Кирген кишиге ал ушул жерде ушул кино тартылган, ушул сериал тартылган, ошо силердин поэттиңер жөнүндө кино тартылган десе, ал укмуш акча түшөт да негизичи. Чоң рахмат, Руслан. Биз менен байланышта таанымал режиссер Руслан Акун болду. Маекте айтылгандай эле, жакын арада Кыргызстан өз потенциалын туура пайдаланып, Борбор Азиядагы эл аралык фильмдерди тарта турган аянтчага айланат деген үмүттөбүз. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуз.